эң гигантский, мощный, сочный клубника көрдүңөрбү? Гигантский. Бул каякта десеңер, Ысык-Көл областынын Ак Суу районунда. Мына азыр ушу клубника айдаган бир байкебиздин үйүнө келдим. Бул деген атайын итальянский, анан апрелдин 15-inde эле берчү клубника экен. Эң башында килограммы 1000 сомдон сатылат дейт. Азыр өзүнөн сурап берем. Бул эмне сорт? Мунун көчөтүн каяктан алса болот? Бул клубниканы кайдан алса болот? Жана кандай айдаса болот? Азыр ошонун ээсинен өзүнөн азыр сурап берем. Ушул туугандар, мына ушул байке, клубниканы айдап атыптыр. Мына клубника багып атыптыр. Азыр клубникаларын көрсөтүп берем. Айтып берсеңер, эмне клубника, кандай болуп атат, бул эмне сорт? Мына толук маалымат. Азыр бизде да Ысык-Көл областында массалык түрдө ушу ягодаларды айдап, кымбат баалуу сатып, анан жана картошкалардын ордуна буудай, арпа айдай бербей, азыр көптөгөн мындай түшүм акча табабыз деген сөздөрдү көп угуп калабыз. Ошол канча деңгээлде чын, ошо тууралуу айтып берсеңиз. Ассаламу алейкум жалпы көрүүчүлөр. Атым Нурбек. Азыр айткандай эле бул сорт Клери сорту, итальянский деп коет. Итальянский Клери сорту. Бул эме ранний сорт, эрте берет. Анан кези деп бөлүнөт. Бул эрте берет, анан 2 ай, 2,5 ай берет да, түшүмчү. Бирок эрте бергенге байланыштуу сатыкка жакшы болот, чыккангачы. Анан баа да жакшы болот. Элден биринчи чыгат, анан баа жакшы болот да. Башында канчадан сатып атасыз? Башында былтыр 1000ден саткам килосын. Килограммын. Быйыл 800дөн башталды. Быйыл 800дөн. Эми азыр бүтүп атат, акырлары 400дөн кетти да. Бул эмне мындай чоң, гигантский да? Бунун сорту ошондой да. Сорту ошондой. Товарный вид сорту. Анан дамы кисло-сладкий деп келет, бирок бизде көлдө дамы сладкий эле болот. Азыр жеп көрдүңөр. Ооба, сонун экен. Вообще мындай мен буга чейин мындай чоң клубникаларды жеп көргөм, бирок мындай супсак болуп калчу да. Бул чынында жанагы бир мелкий клубникалар даамдуу болуп, чоңдор даамы жок болуп калчу эле го. Бул чоңунун даамы жакшы болуп атат да, мунукучу. Ооба, көлдө негизи баары даамдуу дегендей эле. Биздин клубникалар дагы сортовой даамдуу болот экен. Анан киреше жагын айтып кетсем, бул чыгашасы аз, кирешеси көп болот экен да. Анан убакытта аз, 2 ай, 2,5 ай иштейсиз. Эрте берет, сатыкка чыгасыз, анан күзгө чейин эс аласыз. Ошондо 1 жылда 2,5 ай, 3 ай иштеп коет экенсиң дагы. 9 ай бош экенсиң да, сугарып коё эле. Бул эмне сугарганда эмне менен сугарат? Сугарганда жеңил, жаңы технологияга капельный полив деп коет, тамчылатма сугаруу менен эле балаңызга айтып ачып кой десеңиз эле, ошо балаңыз эле сугара берет, ачып койду. Анан кирешеси боюнча айта кетейин да, бир аз кирешеси боюнча. Кирешеси мисалы узундугу бир столдун 20 метрден кетсе, 2 столдон жана пик болуп мындай массовый бышып атканда 5 ящиктен чыгат да, ошондо 15 килодан чыгат да, 15 килограммдан берип атат. Бир эле солдон. Бир эле сол, 2 солдон. 2 солдон. Узуну 20. 15 килограммдан чыгат да, аны эми общий эсептегенде бир 90-100 килодан берип атат да, 2 күндө бир терилет. Эми 100 килоны 800дөн деп айтпай эле коеюн, эми баягы акырлар 400дөн кетип атат. Общий минимум алганда 400дөн эсептегенде 100 килоң 40 миң болот а? Ошондой болот а? Эгерде 400дөн. 400дөн эсептегенде. Ошондо 2 күндө, 2 күндө бир терилет. Ошо 2 эле солдон. 2 эле солдон. 2 солдон 15 кило берет. Общий 5 сотый агырот. Бирок көчөт боюнча 10 сотый деп эсептейт. Себеби бир точкага секрет боюнча 2ден сепкем да. 2ден сепкем. Ошондо 10 сотый өсүрөт. А так жер 5 сотый. Көчөттөр. Эмне кыйынчылыктары бар мунун ошо? Кыйынчылыктары деле бул кыйынчылыктары жаңы технология менен жеңил болот. Мунукудай эмес, мындай местный клубникада эмес да. Себеби салафан төшөлгөн, отобойсуз, сугаруудан жеңил, тигини ачып коюп эле сугарасыз. Анан только жакшы карап, убагында удобрениясын, витамин берип турса эле болду. Ошол эле жетет. Биогумуздар да? Биогумуз, биогумуз өзүм өстүрүп, органикага көбүнчө аракет кылабыз. Анан ар бир сугарган сайын эле биогумуздун суюгун, жидкийин кошуп турам. Дагы му салафандарды кайдыктан аласыңар? Салафанды, капельный полив баарын эле бир эле жерден алса болот, азыр Бишкектен. Заказ берип эле. Бишкектен эле алдырабыз баарды. Ошондо ушу 5 сотудан бир жылда канча пайда таптыңар? 5 сотудан эми бир жылда эмес, эми 2,5 ай. Ошо негизи ошо. Дагы бар, бүтүп атат. Эми орто эсеп менен эсептегенде
где-то бир 2,5 тонна болуп калды. 2,5 тонна. 2,5 тоннаны кайра жанагы бир средний 400-500дөн көбөйткөндө Билем. көбөйтүп көргүлөчү канча болуп кетет экен. Мына 2,5 айда ушунча акча тапса болот. Мына бизде деген мына клиенттерди кайдан таап атасыңар? Клиенттер тик эмеден интернет тармагынан көргөндө эле өзүлөрү заказ берет. Же ол үйгө келип алып кетишет, же болбосо каракол карап туруп эле 1-2 клиентим бар эле таштап коем болду. Сурагандар мындай оптом алам дегендер. Оптом алам дегендер эми тонна чыгарып бер дегендер бар. Мен аз объем тонна чыкпайт да. Муну мындай көчөлөрдүн муну көчөттөрүн кандай алсак болот? Сатасыңарбы же сатпайсыңарбы? Көчөттөр боюнча мына тоолуу салкын аймакта июлдун 20-сында баштайбыз сатыкка. Ысык аймактарда августтун ортосунан сентябрдын ортосуна чейин себиш керек. Анан жөн эле сатуу эле кутулбастан муну сопровождение агро кеңеш кылабыз. Мындай айтканда мөмө бергенче жардам беребиз. Анан кийинчерээк дагы сатканга да жардам беребиз да. Да, Плюсу бар да ошондо. Муну деген ушул огородко эле алып атасызбы же дагы полёго дагы чыгарайын деген? Эми мен муну менен алектенгениме 3 жыл болду. 2020-жыл баштагам. Муну эми жакшы тажрыйба алып алдым. Эми мындай поляга чыгып кетем да, буюрса күзүндө даярдап, жазга уже поляга чыгып кетебиз буюрса. Ошо поляларды курчап туруп, тозуп туруп, поляга чыгабыз. Аякка дагы ушундай капельный полив кылып жасап коесуңар. Бирок бир жасап коесуң, суу талашпайсың. Ооба, бир жасап коесуң. Очерет турбайсың сууга. Муну толтуруп коесуң дагы. Жеңил. Экономичный дагы болот. Экономичный болот. Дагы мындан дагы эрте сатка чыгам десе, тигинде балаган кылыш керек да. Балаган да жеңил, акчасы. Ал эмне балаган? Балаган теплица балаган. Жүлө көрбөйлү ошол жакта. Мындай экен да. Мындай балаган теплица. Бул 3 жыл болгонго байланыштуу салафанын алып таштагам. Буга алмаштырып жерин көчөтүн дагы алмаштырам дагы. Башка көчөттү эме тажрыйба кылабыз. Бул уже башка сорт. Бул башка сорт отургузам уже. Буга 3 жыл болду. Бүттү алмаштырып, эми салафан алып салгам, ошого байланыштуу. Булардыкы өтө чоң, крупный жакшы экен, крупный жакшы. Карачы күйрүнчөлөрдү. Жакшы. Значит, көчөт алам дегендер боло турган болсо, сизге байланышсыз болот экен да? Ооба. Көп элеби же? Көчөт деген эми бул эме. Көчөттүн чектелүү. Себеби өзүмө да көчөт чыгарышым керек. Анан чектелүү болот. Ким эрте кайрылып задатагын берсе, ага ошого даярдап, анан аракет кылабыз. Баасын өзүнө айтасыңар, азыр эле айтып. Баасы 25тен. Баасы бир көчөт 25 сом эле. Бир штугу 25тен. Андан уже тез эле көбөйтүп алса болот да. Бул клубникадагы өзү бат көбөйөт да негизи. Бир сотуйдан жакшы көчөт өзү карап жакшы чыгарып алса, бир сотуйдан 4000ден ашык көчөт чыгарса болот. 4000ден ашык. Мен мунун эмесин бир кеңешин айта кетейин. Сиздер сразу гектарлап себе албаш керек да. Мунун кирешесин угуп эле, гектарлап туруп чыгам деп себе албаш керек. Муну деген сөзсүз сопровождение керек. Бирөөнүн тажрыйбасы керек, сопровождениеси керек. Кимден көчөт алды, ошол толук мындай сопровождение кылыш керек да. Анан аздан баштап мисалы гектарга чыгам деген оюңар, ниетиңер болсо, анда ал мисалы 15 сотуй сээп туруп, анан мисалы күзүндө 15 сот сээп туруп, анан эмки күзгө уже ал 1 гектарга чыгарып алат. Өзүнүн көчөт өзүнө жетип калат. 1 гектарга 50.000 көчөт кетет. Аны 25тен сатып алса эле канча миллион кетип атат. Көчөтү бекер болуп калат. Ошон үчүн кайра көчөтүн сурагандарга сата берет. Кайра көчөтүн 25тен сатса дагы плюс. Телефон номериңизди айтып койсоңуз, дарегиңизди. Телефон номер 705 87 82 36. Берки да номер бар, аны унутуп атам. Дарек Аксу району Теплокулченко айылы Подгорныйдын башында. Подгорныйдын башында. Урматтуу туугандар, достор, мына ушундай клубника бизнес кылам десеңиздер, мына азыр бизде Эскөл областында массалык түрдө клубника, малина, анан жөн эле клубника экенди айдай бербей, мына өзүңөр көрдүңөр. Чоң жана гигантский клубника болуп аткан клубникаларды айдагыла, масса дагы берет, карасаңар, даамын дагы берет, сатканга дагы жеңил болот. Көрдүңөрбү могу клубниканын? Мына каралачы. Өтө чоң. Мунун эки эле клубника менин муштум менен тең болуп кетет окшойт. Бирөөсү 45 грамм чыкты. Чоңунан тарттым. Бир клубника 45 грамм чыгып атат, Бир клубника 45 грамм чыкты да. Кызык аткан болсо, келиңиздер, чалыңыздар.
Мунун дагы ылдый жагына дагы телефон номерлерин жазып коем, байланышканда дагы кандай суроолор болсо берип, ушул жерден көчөтүн алсаңар болот, и клубникада калсаңар болот.